Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün 7 noyabr. Kırgızstan'dan konuklar geldi maşina menen. Ötkönde Ömür aka үй алган болчу. Үйүнө алып, тракторда кошо алып кеткен, бирок тракторун оформление кылбай кетип калган болчу. Азыр кайтып келип атып, бир аз жолдо өзүнүн иштери менен, өзүнүн жумуштары менен калып, жанына бияка кошулуп келип аткан адамдарды, анан бир акыркы 700 миңдик үйдү алган адам Алтынбек деген бала Баткенден, анан мен күтүп аткан Данияр Байке, Исмаилов Данияр Байкени күтүп аттым эле. Ал да кошулуп келди буюрса. Азыр мына талага чыктык. Бүгүн кечки маал Бакем салам айтып коеюн дейт. Ассаламу алейкум, жамат. Мына Кудай насип эткен экен, Алтай жергесине биз та келдик. Данияр менен көрүп, таанышып, сүйлөшүп, кубанычта отурабыз. Азыр бир жигитибиз Баткенден келип, Алтынбек деген жигитибиз 700 миңдик үйдү алды, ключун колуна алды. Бүгүн алда сүйүнүп кубанып отурат. Кудай буюрса мен дагы бардым. Бир үйдү көрдүк. Буюрса чечилет деген ойдомун. Мен да ушул жигиттердин алган, үй алган жигиттердин катарына кошулалы деп турабыз. Насип эткен болсо кошулабыз. Барыңар дагы силерге айтарым. Келгиле жигиттер чогуу ынтымакта ушул жерде жүрүп, бири-бирибизге кол болуп, бири-бирибизге бут болуп, колдан алып, буттан алып, жөлөк таяк болуп жүрүп, ушул жерде оокат кылсак болгудай экен. Аябай мага жакты природасы, бүт баары жакшы. Тим эле мына жүргөнүң өзү укмуш негизи. Ээн эркин дегенде Кыргызстанда эме, Кыргызстан өзүбүздүн жерибизди эч качан сатпайбыз, башка кылбайбыз. Жүрөгүбүздүн түбүндө турат Кыргызстан. Но ошондой болсо да азыр шартка карап ушул жерге келип, бир аз оокат кылып, тирикчилик кылып, бутка туруп дегендей жашасак боло берет экен. Каалаган убагыбызда, между прочим, кетип калсак деле болот экен. Мына машина менен жүрүп келдик, 1,5 сутка дегенде келдик. Кыйналбастан, башка кылбастан аябай жакшы. Так что, урматтуу туугандар, келиңиздер, күтөбүз. Эгер үй алып калган болсом, анда обязательно кайра силерге YouTube'га чыгып, бир кубанычымды бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Тынч болуңуздар, барыңыздар. Жакшы, мынакей Данияр Байкени аябай күттүм эле. Эсен аман жетип алыптыр. Алтынбек бир аз уялчак бала экен. Ака дейт, кийинирээк чыгам дейт. Кийинирээк үй бүлөмдү алып келейин. Анан толугу менен ошондо үйдү буюрса ушул жаңы апта майрам күндөрү өттү. Барып оформление кылайын десек, мен машинамдын стартери кыш күнү бир аз ынжыктанып, азыр стартерини запчастин заказ кылып койдум. Келсе, ондоп анан шаарга чыгабыз документ оформлять кылганга. Данияр Байкени бир вариантым бар эди, ошону көрсөттүм. Азыр өзүнүн бир кандайдыр бир өлчөмдөрү бар, өлчөп, ары бери ойлонуп, кеңеше турган адамдар менен кеңешип, анан бир чечимге келсе, ошол мен сунуштаган үйдү бир эме кылып көрөт. Кандай десем, алганга бир аракет кылып көрөт иншалла. Шо, достор, бүгүн 7 ноябрь, кечки саат 16:36, кар кайра эрип, күн чыгып, мына күндү көрүп атасыздарбы? Күн чыгып, ушинтип койду кайтарып жүрөбүз. Данияр Байке мынакей командирский голосу менен койду кайтарып жүрөт. Ошол достор, видеону көрсөңүздөр, таратып коюңуздар. Анан дагы эмне, класстан басып коюңуздар. Таратып койсоңуздар, класс бассаңыздар, башка адамдарга дагы бир сунуш катары YouTube'дан өзү келип калат. YouTube'ду ачса, YouTube'дан келип калат. Мен класс баскыла деген себебим, менин азыркы каналымдын жүргүзө турган ошол класс басканда, класс бассаңыз ошончо көп жүрөт. Ошого достор, тааныштарым, мекендештерим, класстан аябаңыздар, тараткыңыздар баарына. Салам барыңыздарга, аман болуңуздар.